Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Кечээ 4-июнда Талас облусунда болуп өткөн окуя тууралуу кайрылуу жасайын дегем. Кыргызстан улуттук кыздар федерациясынын улуттук тренери мен Токтогулова Айдана. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Кыргызстандын жалпы мырзалары, өспүрүм курактагы кыздарга карата көрсөтүлгөн зордук зомбулуктар, анын ичинде ала качуу дагы көбөйүп бара жатат. Бунун негизги себеби эмне экенин айта албайбыз, албетте. Бирок ошол ала качууну токтотууга эң биринчи кезекте биздин эркек мырзаларыбыз, ага ини байкелерибиздин салымы чоң деп ойлойбуз. Алар эртеңки келечегин ойлосо, анда алар сүйлөшүп, жакшы гана жол менен кыздарды макул кылып, анан үйлөнсө же болбосо баш кошсо болмок. Бирок алар туура жолду эмес, туура эмес жолду тандашып атат. Ала качып, зордуктап барып, үй бүлөдө дагы зордук зомбулук көрсөтүп, кызга тынч жашоо бербейт. Бул жерде мен эмнени айткым келип жатат? Кыздардын дагы тандоого эркиндиги бар. Кыздардын дагы өз сүйлөө эркиндиги бар. Ошондуктан урматтуу мырзалар, ала качууну токтотууга жардам бериңиздер. Ала качууну салт дегенибиз менен мыйзам жүзүндө ал кылмыш экенин биз баарыбыз билебиз. Бирок ошол эле учурда мыйзам жүзүндө кылмыш экенин билип туруп, бирок айыл жергесинде көбүнчө ала качуу катталат. Бунун себеби эмнеде? Бул кайдыгерлик биринчиден. Экинчиден, бул кыздардын эркиндигине, кыздардын укугунун тебелениши. Кайчан көрсө, кайсыл жерде болбосун, кыздардын ою тепселенди калып, артка паска тебелет дагы, кыздардын кандайдыр бир деңгээлде тандоого мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Бул эмне себептен? Буга биринчиден кыздарга болгон кайдыгерлик жана ошондой эле мыйзамдын иштебеши. Кыргыз кыздары Кыргыз өлкөсүнүн эртеңки келечеги. Ошондуктан кыздардын оюн угуп, аларга колдоо көрсөтүп, ар тараптан колдоп туруу бул ар бир кыргыз жаранынын милдети жана парзы деп ойлойбуз. Жана ошондой эле кыздар кайсыл жерде болбосун колдоого алынышы керек. Кыздардын оюнун угулбастыгы жана ошондой эле кыздардын ою тепселенинде калышы бул кечээ Нурайымдын окуясынан биле отурабыз. Эмне үчүн кыз өзүнүн макулдугу менен турмушка аттанбашы керек? Эгерде макул болбосо, анда аны өлтүрүп салуу бул сөзсүз түрдө болуучу иш эмес да, туурабы? Ошондуктан урматтуу мырзалар, сүйлөшкөн кызыңыз болобу, эжеңиз болобу, карындашыңыз болобу, анын оюн угуңуз, анын дагы пикири, анын дагы сүйлөгөнгө сөзү бар. Ошондуктан кыздарга эч качан зордук зомбулук көрсөтүлбөсүн. Мен зордук зомбулукка каршымын. Жүрөгүмдө Нурайым.